Садыр Жапаров чындап эле Кыргыз-Орус славян университетинде окуган, дипломун эң жакшы бага жактаган ректор Нефадев коомчулуктун кызыгуусунун артышынан улам Кыргыз-Орус славян университети расмий түрдө Жапаров Садыр Нургожеевич 2006 жылы юридикалык факультеттин сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөнүн тастыктайт деп билдирди. 21 январда Кыргыз-Орус славян университетинин ректору Владимир Нефадев. Анын айтымында Жапаров 2006 жылдын 19 майында Жогорку кеңештин депутатынын конституциялык укуктук статусу деген темада дипломдук ишин эң мыкты деген бага жактаган. Садыр Жапаровго окуу жайдын бардык студенттеринде эле кыргызстандык жана россиялык үлгүдөгү дипломдор тапшырылган деди Кыргыз-Орус славян университетинин ректору. Россиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлигинин ортосунда Кыргыз Республикасынын аймагында төмөн кубаттуулуктагы атомдук станция куруудагы кызматташуу боюнча меморандум кабыл алынды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Документте Росатом мекемесинин башкы директору Алексей Лихачев менен энергетика министри Доскул Бекмурзаев кол койгон. Тараптар 2200 H реакторду корнотпосунун базасында атомдук электр станциясын курууга кызыктар. Ошондой эле меморандумда Кыргызстанда ядердик инфраструктураны өнүктүрүү жана атомдук энергияны тынчтык жолунда пайдалануу боюнча илимий техникалык персоналдын квалификациясын жогорулатуу маселелери каралган. Экологиялык жактан таза энергия булактары дүйнө жүзү боюнча абдан актуалдуу болуп турат. Кыргызстандагы бул жаатта четте тургусу келбейт. Росатом менен кызматташуу биздин өлкө үчүн энергетика, экономика жана өндүрүштү өнүктүрүүгө жардам берет деп ишенебиз, деди министрдин орун басары Тилек Айталиев. Ал эми Лихачев Кыргызстанда АЭС сыяктуу объектинин болушу өлкөнү электр энергиясы жагынан гана көз каранды кылбастан бүткүл Борбор Азия чөлкөмүндө илимий долбоорлордун көбөйүшүнө өбөлгө түзмөкчү. Росатом Россиялык мамлекеттик холдинг анын курамына атом тармагында иш алып барган 400дөй ишкана кирет. Корпорация Россиядагы бардык атомдук станцияларды башкарат. Холдинг урандын запасы боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. Буга чейин Бишкек шаарына Минский автомобильный завод ачык акционердик коомунун өкүлдөрү келишип, анда медиа менен аталган компаниянын ортосунда келишим түзүлгөн. Бул тууралуу шаар башкармалыгынан билдиришти. Анын алкагында компаниянын МАЗ 206-946 үлгүсүндөгү жаңы жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустун бет ачары болуп өттү. Транспорттун бул түрү Бишкектин аймагында 3 ай бою сыноодон өтөт. Сыноодон өтүү үчүн автобус бекер берилди. Автобус номер 7, 38 жана 42 автобус каттамдарында убактылуу каттайт. Бул жапыз баскычтуу автобус шаардык каттамдарда жүргүнчүлөрдү ташууга ылайыкталган. 27 орундуу шаардык транспорт экологиялык класс боюнча Евро 5 тобуна кирет. Автобустун узундугу 8,8 метрди түзөт жана газ кыймылдаткычында жүрөт. Кыргызстанда алгачкы жолу лифт жабдууларын чыгаруучу завод ишке кирет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын инвестициялар жана өнүктүрүү агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн агенттиктин башчысы Нурадил Баясов жана бир нече өкүлдөр долбоордун жүрүшү менен таанышуу максатында лифт жабдууларын чыгаруучу Sky Industrial Group жоопкерчилиги чектелген ишканасына барышкан. Sky Industrial Group заводу Кыргызстандагы лифт жабдууларын жана көтөрүүчү механизмдерди, жүргүнчү, жүк ташуучу, панорамалык оорукана, кичи жана чоң жүк көтөргүчтөрү, курулуш лифттери чыгарган, жылына 3000ден ашык жабдууларды чыгаруучу кубаттуулугу менен өлкөдөгү биринчи ишкана болот. Ишкана ошондой эле брондолгон эшиктерди, автоматташтырылган тактоочу системаларды жана башка продукцияларды чыгарууну камсыз кылат. Ишкананын аянты 20 000 чарчы метрди ээлейт жана инновациялык технологиялар бөлүмүнөн жабдуулардын тетиктерин, элементтерин сыноону жүзөгө ашыруучу өндүрүштүк лабораториялардан, көргөзмө залынан, ошондой эле Sky сыноо мунарасынан турат. Бардык өндүрүш линиясы Кытай, Түштүк Корея жана Кыргызстандын адистери менен биргеликте долбоорлонгон. Ишкананын ишке кириши 200дөн ашык жаңы жумуш орундарын түзүүнү камсыздайт. Долбоордун жалпы баасы 110 миллион сомду түзөт. Компания өндүрүштөгү жабдуулардын өзгөлтүксүз иштешин камсыз кылган
уникалдуу техникалык чечимдерди колдоноорун, ошону менен бизнестин жоготууларын азайта тургандыгын баса белгилей кетүү керек. Жакынкы келечекте өлкөбүз коопсуздук жагынан да, ыңгайлуулугу жагынан да эң жогорку сапат стандарттарга жооп берген атаңдаштыкка жөндөмдүү продукция менен өзгөчөлөнө алат. Sky Industrial Group өз продукциясын Кыргызстандын рыногуна гана сатпастан, Борбор Азиянын рыногуна чыгууну пландаштырууда деп айтылат билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын президентинин 5 жарлыгы 2253 адамды, 1724 чоңдор жана 529 балдар Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө алардын көбүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин бир жарлыгы 244 адамды Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө 198 чоңдор жана 46 балдар, жалпы 2497 адамга өтүнүч келтирилген, 1923 чоңдор жана 574 балдар. Салык кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан түшүндүрүү иштеринин жыйынтыгы боюнча бир айдын ичинде 7809 чарба субъекти контролдук кассалык машинаны колдонууга өттү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлайт. Жалпысынан 2022 жылдын 20 январына карата республика боюнча 32447 контролдук кассалык машина колдонууда. Анын ичинен 20831 аппараттык жана 11616 программалык контролдук көзөмөл машинасы. Мамлекеттик салык кызматы контролдук кассалык машиналарды колдонууга милдеттүү субъекттерди жергиликтүү салык органдарына кайрылууга жана контролдук кассалык машиналарга өтүүгө чакырат. Учурда контролдук кассалык машиналардын эки түрү колдонулат: аппараттык жана программалык. Аппараттык контролдук кассалык машина бул маалыматтарды онлайн өткөрүп берүү модулу бар фискалдык эс тутуму менен кадимки кассалык аппарат. Программалык контролдук кассалык машина тиркеме түрүндө болот, смартфонго, планшетке же компьютерга бекер орнотулат. Бул аппараттык контролдук кассалык машиналардын эң жеткиликтүү альтернативасы болуп саналат. Керектөөчүлөргө чек берүү үчүн ишкерге чек басып чыгаруучу принтерин сатып алуу жетиштүү.